Бекболот, Айгерим, Улан жана Мээрим бардыгы бир эле спелеология клубунун мүчөлөрү. 300 жылдан бери чогуу жер алдындагы үңкүрлөрдү изилдеп келишкен тайманбас топ эле. Алар Ала тоонун бир капчыгайында эч бир туристтик картада көрсөтүлбөгөн жергиликтүү эл Жаңырык үңкүрү деп аташкан жерди угуп калышты. Бул үңгүр жөнүндө айылда бир гана кемпир так билчү. Ал алардын жолун тосуп: «Балдарым, ал жерге бекеринен Жаңырык деп ат коюшкан эмес. Ал жерде эч кимдин атын атаба, эч кимдин үнүнө жооп бербе. Жаңырык сага эмес, сени менен чогуу кирген башка бирөөгө жооп берип жаткандай сезилиши мүмкүн. Ал сени өзүнө чакырат» деп катуу эскертти. Улан муну угуп күлдү. «Апа, физика мыйзамы бар, үн кайра чагылат эле, эч кандай сыр жок» деп жооп берди. Топ жабдыктарын, чырактарын, аркандарын, картасын даярдап, эртең менен эрте үңкүргө кирүүгө камданышты. Үңкүрдүн оозу тар, бирок бир нече метрден кийин кең залга айланды. Алгачкы бөлүктө эч нерсе өзгөчө болгон жок. Карапайым таштар, суу тамчылоо үнү. Кадимки үңкүрдүн муздак абасы. Мээрим фотоаппараты менен ар бир таштын формасын тартып жатты. Айгерим болсо картасына белги коюп жатты. Тереңирээк киришкенде тар өтмөк ачылып, чоң кенен залга алып келди. Улан тамаша кылып өз атын кыйкырды. «Улаан, Жаңырык кайра келди». Бирок таң каларлыгы ал бир жолу эмес, 2 жолу кайталанды. Экинчиси бир аз кечигип, бир аз башкача, тереңирээк үн менен угулду. «Экөө болуп жаткандай», — деди Айгерим тынчсызданып. «Үңкүрдүн формасынан улам ошондой угулуп жатат», — деп Бекболот аны тынчтандырды. Убакыт жер алдында так билинбесе да, саат боюнча түн жарым ченеде экенин көрсөттү. Алар токтоп тамактанганы отурушту, чырактарын өчүрбөй, бирок үндөрүн акырындатышты. Ошол убакта тереңдиктен, алардын угулбаган алыс жеринен кимдир бирөө Мээримдин атын кыйкырды. Так Мээримдин апасынын үнүндөй жылуу, тааныш. «Мээрим, кызым, бул жактамын». Мээрим катуу таң калып, жүрөгү лакылдап: «Апа, бул жерде эмне кылып жатасың?» деп жооп кыйкырды жана ордунан ыргып, ошол үн чыккан тарапка чуркады. «Мээрим, токто» деп Бекболот артынан кыйкырды, бирок кеч болгон эле. Ошол замат анын чырагы өчтү. Жана калгандары аны кайра жандырышканда Мээрим жок болуп калган эле. Анын рюкзагы, фотоаппараты жерде жатат, бирок өзү жок. Алар аны кыйкырып издешти. «Мээрим, Мээрим!» бирок жооп ордуна. Тереңдиктен өз үндөрүнүн жаңырыгы гана кайтып келди. Өз үндөрү, бирок бир аз кечигип, бир аз бузулуп, ирониялуу түрдө өздөрүнө окшобогон интонация менен. «Биз чыгышыбыз керек, азыр эле», — деди Айгерим титиреген үнү менен. Алар артка чегине башташты, бирок жол мурдагыдан кыйла татаалдашкандай сезилди. Тар өтмөктөр узунураак, буруктар көбүрөөк жана жаңырыктар мурдагыдан катуураак, тезирээк угулду. Алар сүйлөбөй жатканда да Улан, топтун эң тайманбасы, бир жерде адашып: «Мен туура жолду таптым, бул жакка», деп алдыга чуркады. Бирок ал үн кийинчерээк Айгерим эстегендей. Дал ошол экинчи жаңырыктын тереңирээк, карыраак үндүн интонациясына абдан окшош эле. Айгерим менен Бекболот аны ээрчип жеткенде Улан жок болуп калды. Жалгыз анын чырагы жерде жанып жатты. Айланасында эч нерсе жок. Улан жаңырыктын артынан чуркаган, деди Бекболот үнү дирилдеп. Ал өзүн чакырган үндү туура деп ойлогон. «Биз эч кимдин үнүнө жооп берүүгө болбойт», деп Айгерим кемпирдин сөзүн эстеди. «Ал биздин эмес, бизди тандап алат». Эми Айгерим менен Бекболот экөө гана калышты. Алар бири-биринин колун кармап, эч кимдин атын атабай, унчукпай жол издешти. Бирок тереңдиктен Уландын үнү менен угулду. «Бекболот, бул жакка кел, жол таптым». Жакын калды. Бекболот жооп бермекчи болгондо Айгерим анын оозун колу менен жаап, шыбырап: «Жооп бербе, бул ал эмес», деди катуу. Алар унчукпай, жаңырыкка көңүл бурбай, жалаң гана өз кадамдарынын изин, өз колу менен коюп келген белгилерин эстеп, артка кайра жол издешти. Дубалдардагы жарыктын издери, өз рюкзактарынан түшкөн кум, ушулар аларга жол көрсөттү. Бекболот коркуудан улам көзү айланып, бир жерде мүдүрүлүп кетти, чырагы колунан түшүп таштарга урулуп сынды. Караңгылыкта ал: «Айгерим, кайдасың?» деп кыйкырды. Жооп ордуна Айгеримдин үнү менен бир нече жерден бир учурда жаңырды. «Бул жакта, бул жакта, бул жакта». Ал кайсынысы чыныгы экенин билбей, коркуп,
эсинен ажырагандай абалда калды. Айгерим, чын эле сенби? Деп кыйкырды ал, эч кимден жооп күтпөстөн. Караңгылык ичинде ал өзүнүн жарыгын издеп, колу менен дубалды сылап жатканда бир нерсе анын колун кармады. Муздак, бирок адамдыкы сыяктуу. Ал катуу кыйкырды, бирок андан ары эч нерсе эстеген жок. Акыры ал алыстан чыныгы жарыкты, үңкүрдүн оозундагы күндүн нурун көрдү. Ал акыркы күчү менен чуркады. Тердеп, буту колу канап, бирок артына бурулуп караган жок. Айгерим үңкүрдөн жалгыз чыкты. Күндүн жарыгына көзү үйрөнө албай, жерге отуруп калды. Досторунан эч кандай из табылган жок. Издөө тобу 3 күн бою үңгүрдү тинтишти. Бирок тереңдикте эч нерсе табышкан жок. Жалгыз алардын жарыктарынын сынык калдыктары жана бир нече рюкзак. Айгерим ошол окуядан кийин 1 жыл бою эч кимге сүйлөбөй жүрдү. Кийин акырын ал бул тарыхты жаздырды, эскертүү катары. Ал айтат: «Үңгүр эч кимди өлтүрбөйт. Ал жөн гана силердин сүйгөн адамыңардын үнүн алат да, аны менен силерди өзүнө чакырат. Эгер жооп берсеңер, силер да ошол жаңырыктардын бири болуп каласыңар». Ошондон бери спелеологдор бул үңкүргө сейрек барышат. Ал эми барса, эч кимдин атын атабайт. Эч кандай тааныш үнгө жооп беришпейт. Канчалык жалынып, канчалык жакын тааныш угулбасын. Анткени алар билишет. Жаңырык кимдир бирөөнү чакырса, ал сен эмессиң, бирок эгер сен жооп берсең, ал сени өзүнүкү кылып алат дешет.